Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек сиздер менен биз бүгүн бизнес группа түзүү жөнүндө сүйлөшүп өтөбүз. Интернетсиз телефон аркылуу иштөө, көбүрөөк телефон аркылуу иштеп, адамдарды кызыктырып, видеолорду кызыктырып, жолугушууга кызыктыруу жөнүндө үйрөнүп өткөнбүз. Демек, тааныштарына кантип чыкса болот жана өзүбүздүн тааныштарды кантип кызыктырсак болот. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, телефон менен иштөө жөнүндө көрүп сүйлөшөбүз. Бул сабактын сизге пайдасы. Негизинен бул сабакты сиз үйрөнүп алып, өздөштүрүп алып, практикада дайым жасап турчу болсоңуз, күндө азастан жасап турчу болсоңуз, анда практикада ушул сүрөттөгүдөй заработать 30 тысяч сом за 30 дней дейт. Кимдир бирөө чындап 30 күндө, кимдир бирөө 60 күндө, кимдир бирөө 4-5 айда, кимдир бирөө 3 айда ушул 30 000 сом айлыкка жетсе болот экен. Ар кимдин темпи ар кандай жана ар кимдин жөндөмү буга чейинки тажрыйбасы ар кандай болот. Андыктан ар кандай темпте. Бирок акыр аягын натыйжасында жетесиз. 5 жыл эмес, 1 жыл бул эң максимум, эң акырын иштегендер үчүн деп ойлойм. Бирок чындап иштегендер үчүн, жөн гана сөз түрүндө ла деп коюп анан видеону көрүп коюп жасабай жүрө бергендер эмес, чындап күндө жасап тургандар сөзсүз түрдө натыйжага жетишет. Жашооңузду ушул видео аркылуу, ушул видеодогу үйрөткөн нерселерди практикада жасап отуруп, өз жашооңузду өзгөртүп алсаңыз болот экен. Демек, телефон аркылуу иштөө негиздери жөнүндө сүйлөшүп кетсек, группа түзүүдө телефон менен иштөө варианттары бар экен. Демек, биринчиси бул тааныштарды бизнеске чакыруу жана тааныштарга видеолорду сунуш кылуу. Экинчи, тааныштарын чакыруу. Мына өзүбүздүн тааныштарыбыз менен иштеп бүттүк, эми алардын тааныштарына да чыксак болот экен. Бул жөнүндө да үйрөнүп кеткенбиз биз. Үчүнчүсү, партнерлордун тааныштары. Мына сиз алгач айталы 5 киши жаздырдыңыз же 10 киши жаздырдыңыз. Ошолорду тааныштар тизмеси түзүү жөнүндө видеону жөнөтүп коюп, буга чейин башка бир видеону көрдүңүздөр окшойт, буга чейин ошол видеону жөнөтүп коюп, алар тааныштар тизмесин түзгөндөн соң, сиз алардын тааныштарына да тандап терип алып, чалып, аларды да кызыктырып отурсаңыз болот экен. Төртүнчү вариант бул интернеттен кызыккандарга телефон чалуу. Мына интернет аркылуу сиз алардын кызыккандардын телефондорун алыңыз. Бул боюнча сиз Одноклассникте иштөө жана Инстаграмда иштөө боюнча видеолорду көргөн болсоңуз, ошол жерде сиз ошол адамдардын телефондорун алууну үйрөнүп кеткен болушуңуз керек. Ошол телефондорду алгандан соң сиз аларга чалып, телефон аркылуу видеого кызыктырып жана ишке кыскача кызыктырып, анан видеодон кийин аларды каттап ишти баштай берсеңиз болот экен. Жана обучающий, үйрөтүүчү видеолорду аларга жөнөтө баштайт экенсиз. Эми тааныштарды бизнеске чакыруу жөнүндө биринчи ирет ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Анткени ар бир адам ушул жолдон баштайт. Биринчи тааныштарды бизнеске чакыруу жолунан. Эми биз буга чейин айтып кеткенбиз, же муздак базар менен, же жылуу базар менен иштесек болот деп. Эгерде сиз жылуу базар менен иштешти баштай турган болсоңуз, анда мына ушул видео сизге сөзсүз түрдө керек деп ойлойм. Демек, алгачкы телефон чалуунун өзү максаты эмне экен? Ошону көрүп кетели. Бул продукция сатуубу, же адамды каттообу, же кандидатты адам чакырууга кызыктыруубу, же кандидатты бизнеске кызыктырып, бизнеске жаздыруубу, жана аны бизнес баштоого кызыктыруубу. Бул эмне экен? Алгачкы телефон чалуунун, биздин телефон чалуубуздун максаты эмне экен көрүп кетели. Продукция сатуу эмес экен. Адамды каттоо, кандидатты адам чакырууга кызыктыруу эмес экен. Кандидатты бизнес курууга кызыктыруу эмес, жана адамды каттоо эмес экен. Бул болгону кандидатты бизнес жолугушууга кызыктыруу экен. Дал ушул жолугушууга келүү максатында биз чалат экенбиз. Же кандидатты телефон жолугушууга, телефон аркылуу собеседование өткөрүп иштешет бизде менеджерлер, лидерлер, ошол телефон жолугушууга кызыктыруу. Кандидатты видео көрүүгө кызыктыруу. Мына сиз эгерде видео презентация жөнөтүп аткан болсоңуз, анда мына видео көрүүгө кызыктыруу. Кайсы жолду менен иштеп атсаңыз, ошого жараша эмнегедир кызыктыруу, бирок бизнеске эмес. Бизнеске кызыктыруу али эрте экен. Эгерде сиз дароо бизнеске кызыктырам деп аракет кылсаңыз, анда пайда чыкпайт экен. Анткени телефон аркылуу иштегенде өзүнүн проблемалары жана кыйынчылыктары бар. Ошондой эле спонсорду же наставникти сатуу, же видеону сатуу. Эми телефон менен иштөөнүн өзүнүн проблемалары бар экен. Мына айтып кеттик, телефон аркылуу биз бизнеске же ишке кызыктыра албайт экенбиз. Негизинен себеби дегенде сиз аны көрбөйсүз. Кандидат сизди көрбөйт. Андыктан экөөңүздөр бири-бириңиздерди көрбөгөндүктөн аны бир нерсе кызыктыруу кыйыныраак, өзгөчө кыйыныраак нерселер кызыктыруу. Мисалы үчүн бизнес бул кыйыныраак нерсе, иш бул кыйыныраак нерсе. Ал эми жолугушууга же бизнес жөнүндө видео көрүүгө кызыктыруу бул реалдуу нерсе экен. Маалыматты кабыл алуу начар. Мына телефон аркылуу или ишенбесеңиз, мына кинону видеосун өчүрүп коюп, үн аркылуу көргөн аракет кылыңыз. Бул өтө кыйын нерсе, андай түшүнүү кыйын. Андыктан бир нерсе телефон аркылуу түшүнүш кыйын экен. Андыктан чоң узун маалыматты түшүндүрбөйт экенбиз. Болгону кыскача үстүртөн үзүп бир аз түшүндүрүп кетсек болот, ал кызыгып калыш үчүн. Кулак менен кабыл алуу кыйын экен да негизден, көз менен караганда. Кыскача гана түшүндүрөт экенбиз андыктан. Жана суроолорго кыскача гана жооп берет экенбиз. Калганы видеодо көрүп аласыз же калганы жолугушууда билип аласыз деп. Телефон аркылуу презентация жасабаңыз, демек. Телефон аркылуу сабак өтпөңүз эч качан, Үстүртөн болсо болот. Калганы видео аркылуу болсо керек. Эми бул боюнча мына сизди куткарчу видео презентациялар бар, ошону жөнөтүңүз андан көрө. Жана видео сабактар бар экен мына. Айлыктар кантип түшөт, каяктан түшөт, ошолор боюнча сабактар бар. Ошол сабактар аркылуу гана үйрөтүңүз. Ал эми телефон аркылуу ошого жол көрсөтүп,
үстүртөн багыт бериш үчүн гана сүйлөшөт экенбиз телефон аркылуу. Анан кыскача кээ бир кадамдарды айтсам болот экен. Бирок толук маалымат, толук сабак, толук үйрөтүү видео аркылуу гана болуш керек экен, же видеосуз жолугушуу аркылуу болуш керек экен. Ал адам менен жолугушуу керек экен. Жана сиздин максатыңыз телефон аркылуу ушул видео презентацияларды, видео сабактарды жолугушууну, жана наставник менен жолугушууну, же наставник менен сүйлөшүүнү гана сатышыңыз керек экен. Сиздин максатыңыз ушул экен телефон аркылуу иштегенде, ишти жаңы баштап атканыңызда. Телефон менен иштөөдө эмне кылышыбыз керек, Алдын ала жакшы маанайга келиңиз. Дайым жакшы маанайда сүйлөшсөңүз, адамдар жакшы маанайда сиздин маалыматыңызды кабыл алат жана сиздин сөзүңүздү кабыл алат. Жана телефон аркылуу адамдар муну сезет экен. Эгерде сиз бир нерсе айталы бир сонун кино жөнүндө жаман маанай менен айтсаңыз, эч ким ишенбейт. Ал эми сизге жаккан кинону сиз чындап жакшы көрүп, чындап жакшы маанай менен айтсаңыз, чындап ошо кино жөнүндө берилип айтып берсеңиз, адамдар ошо кызыгат турабы? Концерт болобу, кино болобу, же болбосо досуңуз болобу, мисалы үчүн досуңузду бир досуңузга макташ керек болуп атат, сиз чындап жакшы маанай менен айтсаңыз, ал адам кызыгат. Ал эми жөн эле мындай үстүртөн эле мындай деп койсоңуз, адамдар кызыкпайт, Эми сизге көнүгүү. Мына оозуңузду жумуп, мына сүрөттөгүдөй жинди келтирип, сууз болуп туруп, мисалы үчүн мен алма жакшы көрөм, же мен айталы ашлямфу, же айталы лагман жакшы көрөм деп айтып бериңиз. Мен ашлямфу жакшы көрөм, мен алма жакшы көрөм. Ишенесиз, ишенбейсизби ушундайга, Мына көрдүңүз, Эми экинчи көнүгүү жылмайып туруп айтып коюңуз. Мен ашлямфу жакшы көрөм. Жылмайып, оозу 32 тишиңизди көрсөтүп туруп айтып коюңуз. Мен алма жакшы көрөм. Мен лагман жакшы көрөм. Мен мантыны жаман жакшы көрөм да деп айтып коюңуз. Мына ушундай маанай менен сиз берилип, чындап жакшы көрүп айтсаңыз, адамдар ошону сезет экен. Андыктан сиз алдын ала настрой кылып, өзүңүзгө жакшы маанайда коюп, мына жакшы нерселерди ойлоп, андан кийин гана чалыңыз. Анан разгон алып алыңыз, бираз сүйлөп разгон алып алыңыз. Азыр мен сизге мына ушул видеону тартып атканда разгон алып сүйлөп атам. Топ кетейин деп сүйлөп аткан жокмун, чарчап кетейин деп сүйлөп аткан жокмун. Сүйлөгүм келбей сүйлөп аткан жокмун. Мисалы үчүн сүйлөгүм келбей сүйлөп көрөйүн. Негизи сиз телефон менен чалганда адамдар шуну сезет. Андан кийин адамдар сезген үчүн сиздин маалыматыңыз, сиздин сөзүңүз кызыксыз болуп калат. Ошон үчүн сиз мүмкүн болсо жакшы маанай менен чындап берилип, чындап айткыңыз келип, чындап ошол жөнүндө үйрөткүңүз келип, же ошол жөнүндө бөлүшкүңүз келип, мына сиз өзүңүзгө жаккан кино жөнүндө бөлүшкүңүз келсе, өзүңүзгө жаккан адам жөнүндө бөлүшкүңүз келсе, же болбосо сизге жаккан иш жөнүндө бөлүшкүңүз келсе, сиз чындап жакшы маанай менен айтасыз туурабы? Андыктан мүмкүн болсо 32 тишти көрсөтүп, жылмайып, анан кийин чалсаңыз, адамдар сиздин маалыматыңызды жана сиздин сунушуңузду жакшы кабыл алат экен. Мындай настройго келиш үчүн, мындай кызыгуу, мындай маанайга келиш үчүн эмне кылсаңыз болот? Мына ийгилик окуяларын көрөк көрүңүз. Башка адамдардын кылып аткандарын көрүңүз. Башка адамдардын ийгиликке жеткени жөнүндө окуяларды көрүңүз. Мына менде ийгилик окуялары, мен кантип директор болуп калдым аттуу сабагы бар. Ошол видеону көрүп кетсеңиз болот. YouTubeга кирип ийгилик окуялары Мирлан деп жазсаңыз чыгат. Же болбосо мен кантип директор деп туруп Мирлан десеңиз чыгат. Болбосо наставниктен сураңыз, ал WhatsApp'тан сизге жөнөтүп коет, Ушуга ошон сабактарды, ушуга ошон башка адамдардын иштегендерин көрүп туруңуз. Интернетке кирип, мен кийинки видеонун бөлүктөрүндө көрсөтөм, собеседование. Ушу собеседованияларды көрүңүз. Дароо сизде собеседование жасагыңыз келип кетет. Дароо сиз телефон менен иштегиңиз келип кетет. Анан мүмкүн болсо отурбастан туруп алып чалыңыз. Анткени сиз отурганда башка энергетика туруп эки жакка басканда сиз разгон менен сүйлөшөсүз. Сиз жакшы маанайга оңой келесиз да. Отуруп сүйлөшкөндө энергетика башка, ал эми туруп сүйлөшкөндө энергетика башка. Эки жакка туруп сүйлөшкөндө сиз берилип энергетика сизде мындай. Эки жакка басып жүргөн адамда энергетика көбүрөөк болот да. Ал эми бир жерде отуруп калган адамдын кан айлануусу начар болуп калат да, ал адамда энергетика басаңдап түшө баштайт. Андыктан сиз энергетика күчтүү болуш үчүн сиз көбүрөөк кыймыл аракет кылышыңыз керек. Мүмкүн болсо ордуңузда турбастан эки жакка басып сүйлөшкөнүңүз, ошондо сизге бул сүйлөшүүңүз натыйжалуу болот экен. Кийинки нерсе бул алдын ала репетиция жасап коюңуз. 3-4 жолу кайра кайталап, текстиңизди кайра кайталап, мүмкүн болсо репетиция жасап, бул жакпайт, эч кимге жакпайт. Мен мисалы үчүн эсимде, буга чейин мен лидерлеримди мына видео тартууга үйрөткөндө, телефон чалууга үйрөткөндө, текстти кайра айтырат элем, аларга жакпайт эле бул. Жок болбой калды, кайрадан кылып. Өзүм дагы видео тартуудан мурун мен 3-4 жолу репетиция кылам. Бир жолу репетиция кылып, азыр уже көп тарта бер, бир жолу мага жетет. Бир жолу репетиция кылам сыртыман, экинчи жолу ичимден айтып чыгам ошону, текстти көрүп, эмне деген эмне экенин жаттап калыш үчүн. Анан ошондон кийин мен оңой жана жакшы сапаттуу видео тарта баштайм. Сиз дагы ошондой, эгерде сиз репетиция кылып койсоңуз, анда сиз сөзүңүздө эмне дагы унутуп калдым дебестен жакшы берилип айтып берет экенсиз. Бирок бул эч убакта жаттап алган текст болбош керек. Мүмкүн болсо бул сиздин өзүңүздүн текстиңиз болсо жакшы. Сиз ошону көп жолу айтып, өзүңүздүн ичиңизден чыккандай текст кылып алчудай көп жолу кайталап репетиция кылып алышыңыз керек экен. Ошондо гана сиздин чалууңуз жакшы, эффективдүү, натыйжалуу болот экен. Телефон чалуу үчүн эң жакшы убакыт бул кайсы убакта? Сиз сергек болгон кезиңиз. Кечкурун эмес, кечке мал сиз чарчап калган болосуз. Кечкурун сиздин
телефон аркылуу сүйлөшүп аткан шеригиңиз да чарчап калган болот. Андыктан мүмкүн болсо түшкө чейин болсо жакшы болот. Мүмкүн болсо, эгерде кечкурун болсо, айла жок, эмне кылабыз? Кечкурун болсо анда жакшы маанага келип алып, настройго келип алып, разгон болуп алып, андан кийин чалганыңыз жакшы болот экен. Жана ошондой эле мына эртең менен деп атабыз. Эртең менен эң жакшы биз сергек мезгилибиз, чарчай элек мезгилибиз болот. Андыктан мүмкүн болсо эртең менен чалганыңыз жакшы болот экен.